2021 жылда мамлекеттик бажы кызматы 46 миллиард сомду киреше катары республикалык казынага төктү. Ал эми 2022 жыл үчүн аталган план 2 эсе көбөйүп 96 миллиард сом деп белгиленди. Бул суммага жетүү канчалык деңгээлде реалдуу? Буга жетиш үчүн мамлекеттик бажы кызматы кандай кадамдарга барышы керек? Маек берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз дал ушул маселени мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбеков Адилет Кубанычбекович менен талкууламакчыбыз. Саламатсызбы, биздин студияга кош келипсиз. Алгач ушул 2021 жылдагы мамлекеттик салык кызматы кандай көрсөткүчтөргө жетишти? Ушул тууралуу азын улак сөз кылсаңыз анан. Биринчиден баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчиден мен бул жумушка келер замат президентибиз Садыр Нуркожоевич бизге 3 буйрукту берди. Ошол буйруктун жаңы жылга чейин ушунун баарын бүтүрүшүңөр керек деп бизге бул буйруктарды берди. Бунун биринчиси Кытайдан жүктүн кескин түрдө көбөйтүрүш максатында иш алып барышыбыз керек болгон. Экинчиден ЕАЭС өлкөлөрү менен жана Өзбекстан менен биз тыгыз байланышта болушубуз керек болчу. Үчүнчү буйрук бул бажы тармагын түп тамыры менен оңдоп, ага жаңы бир реформаны киргизүү. Ушул 3 чоң тапшырманы биз аткардык. Бүгүнкү күндө 100% аткардык деп мен чындай ишенич бар. Сиз айтып аткан жанагы бюджет боюнча бул эң негизги өкмөттүн тапшырмасы болгон. Эми бул канчалык аткарылат деп сиз суроо берип атасыз. Бул жерде мен ойлойм, чындыгында биздин өкмөттүн жетекчиси Акылбек Сөнбекович бул өтө тажрыйбалуу жөнөкөй экономист эмес, бул доктор экономических наук, ал кишинин өтө тажрыйбасы чоң. Ошондуктан мен ойлойм, ал кишинин жардамы менен, ал кишинин бизге көрсөткөн жолу менен биз бул планды дагы аткарабыз. Себеби мына азыр жылдын жыйынтыгы боюнча биз толугу менен бажы төлөмдөрүн туура жолго, туура нокко киргизип, коррупциялык элементтердин баарын жоюп, контрабандалардын баарын жоюп, бүгүнкү күндө пландын баарын толугу менен толтурганга чоң бир аракеттер жүрүп атат. Декабрь айында биз 45 миллион, декабрь эмес, ноябрь айында 45 миллион плюс менен чыктык. Декабрь айында биз азыр 500 миллион плюс менен баратабыз. 3 миллиард 700 миллион коюлган. Бирок биз бүгүн 4 миллиарддан аштык. Ошондуктан бул көрсөткүчтөрдүн баары баягы биз кылып аткан жыйынтык. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Мен ойлойм, 2022 жылкы план өтө бул чындыгында жооптуу. 98 дээрлик 98,5 миллиард. Бул 2 эсе деген сөз. Бирок ошого карабастан азыркы быйыл биз мына 2 айдын ичинде жүргүзгөн биздин жол, мен ойлойм, ушул жыйынтык алып келет деген чоң бир ишеним бар. Негизинен ушул бажыдан түшүп аткан төлөмдөрдү көбөйтүүдө эмнелерге көңүл бурулду, эмненин эсебинен бул каражат көбөйдү десек болот. Эми бажы кызматы быйыл гана иштеп жаткан жок, быйыл гана бажы төлөмдөрүн чогултуп аткан жок. Былтыр мурдагы жыл буга чейин деле иштеп келген, бирок быйыл эмне үчүн мындай көрсөткүчтөргө жетип атат деген суроо. Мен ойлойм, бул жерде эң негизинен биз бүткүл жанагы коррупциялык элементтердин баарын жоюп атабыз. Чоң аракеттер. Контрабанданы жоюп атабыз. Мына азыркы учурда контрабанда жок эсе. Мен ошону бир айтып кетейин. Биринчиден бул маселе боюнча биз санарипти күчөйтүү маселесин коюп атабыз. Эч кандай бир тарифтер өзгөргөн жери жок. Мына канча жылдан бери келаткан тарифтер болгон болсо, быйыл деле биз өзгөрткөн жерибиз жок. Мына 2 айдан бери дагы өзгөрткөн жерибиз жок. Бирок төлөмдөр көбөйүш себеби бул жерде бир гана мурдагыдай өзгөчө бир компанияларды дагы жок кылдык. Бүгүнкү күндө эгерде мен келгенге чейин бир 5-6 эле компания иштеп аткан болсо, бүгүнкү күндө 20-30 компаниядан ашып кетти. Ошондуктан бул жерде адилеттүүлүк деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден биз көмүскөй иштеген элементтердин баарын жокко чыгарганга аракет кылып турабыз. Өзүм жөнүндө айтып коеюн, мен бүгүнкү күндө өзүм таза иштеп атам, командабыз таза иштеп атат.
Бирок биз бунун баары бүткүл бажы системасы таза иштеш үчүн санарипти киргизишибиз керек. Ушул элементтерди колдонсок, мен ойлойм, биз жакшы бир жыйынтыктарга келебиз. Ушул санарип маселеси да бүгүнкү күндө бажы кызматы канчалык деңгээлде, кайсы пайызда санариптейлүүнү орното алды? Анан дал ушул санарип багытында келечектеги пландар кандай? Биринчиден, биз санарип боюнча буга чейин аябай эле көп жумуштар жүрүп өткөн. 2012 жылдан бери санарипти өркүндөтөбүз деген көп эле иштер, чараларды мен көрүп чыктым. Биз инвентаризациянын баарын өткөрдүк. Кай жагына биз басымды көп кылышыбыз керек деп, мына январь айында биз буйруса биринчиден Төргарт Эркеш тамды толугу менен санариптештирип, биз онлайн системага өтөбүз. Ал жерде эмне жүктөр келип атканын көрөбүз, канча машина кирип атканын көрөбүз. Бүткүл информация биздин информационный центрге келип, ал жерден ситуационный центрден бүткүл биздин өлкө көргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондуктан мен ойлойм, санарип бул өтө бул келечек 21-кылым. Ушул Кыргызстанда бажы төлөмдөрүнүн түшүшүндө негизги ролду бул Кытай менен болгон биздин бажы байланыштарыбыз түзөт. Пандемиядан улам Кытайдан кирген унаалардын саны өтө кыскарып кетти эле. Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын тарабынан да сиздерге атайын тапшырма коюлган. Ушул унаалардын санын жогорулатуу боюнчачы бүгүнкү күндө Кытай-Кыргыз чек арасынан канча машина, канча оор жүк ташуучу унаалар кирип чыгып атат күнүнө? Бүгүнкү күндө мен жана сизге айтып кеттим, президентибиз берген бизге 3 буйруктун бириси бул Кытай менен Кытайдан жүк кирүүнүн көлөмүн кескин түрдө көбөйтүш керек болчу. Бизге 10 күн убакыт берилген. Бул жерге биз аябай көп кабинет министрлиги дагы, президент өзү баш болуп бул ишке аябай катуу киришти. Бүгүнкү күндө ошол мезгилде мына октябрь айында Эркеш тамы менен Төргартта 30дан 60 жалпысынан 60 машина өткөн болсо, бүгүнкү күндө 150 күнүнө 150 машинеден көбөйдү. Бул деген өтө чоң жыйынтык. Бул дээрлик жанагы до пандемийный период деп коебуз, баягы пандемия болгонго чейинки эсептерге жакындаша баштадык да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө чоң көрсөткүч. Бул жагынан биз өзүбүздүн жанагы айтылган президенттин койгон тапшырмасына биз жеттик толугу менен. Коюлган дагы бир тапшырмалардын бири биздин ушул өнөктөш өлкөлөр Казакстан, Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча да тапшырма коюлду эле. Бул багытта жетишилген натыйжа кандай? Бул багытта биз өзүңөргө баарыңарга маалым. Кабинет министрлигинин төрагасы Акылбек Сөнбеков менен биргелешип делегация болуп мына Россияга да барып келдик, Казакстанга да барып келдик. Жыйынтыгы аябай жакшы. Мына бир айдан бери биз биздин кыргыз жарандарды, Кыргыздан өткөн жүктөрдү Казакстанда же Россияда токтотуп, мына өзүңөргө маалым, дрондор менен текшерип баштаган учурлар да болду. Ошол көрүнүштөр бүгүн жок. Ошондуктан бул бир. Экинчиден, жыйынтыгы бүгүнкү күндө биз Казакстан менен Россия менен биргелешип тыгыз байланышта иштешебиз деген чечимге келдик. Алардын дооматтарын, бизге койгон дооматтарын 3төн 2син биз толугу менен жокко чыгардык. Азыр бизде бир эле маселе болуп турат, тарифтерди теңдөө маселеси турат. Бул маселе боюнча биз, мен ойлойм, жаңы жылга даярдык көрөбүз. Элге дагы, журтка дагы жакшы бир маалыматтарды беребиз. Доомат деп калбадыңызбы? Ушул коңшу өлкөлөрдөн, шериктеш өлкөлөрдөн эмне деген доомат коюлган? Биринчиден, биз түп тамыры менен лже транзит деп коет. Бул ошол лже транзитти жок кылыш максатында аябай чоң жумушту алып бардык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда лже транзит жок. Бул бир. Экинчиден, булардын дооматы контрабанда жагынан. Мына азыркы тарифтер болгондо да контрабанда көбөйдү деген дооматтар болгон. Бүгүнкү күндө алар да көрүп атышат. Бул маселе жокко чыгарылды. Үчүнчү маселе азыркы мына тарифтердин бизде Казакстанда өзгөчө тариф, Кыргызстан, Россия мындай аябай өйдө ылдый болуп турат. Ошону биз теңдешибиз керек. Бир иштешибиз керек, бир команда болуп иштешибиз керек деп турушат. Буга да биз макулбуз. Мен ойлойм, бүгүн биз карап көрдүк, биздин адистер карап көрдү, эч кандай Кыргызстанга ошол жолго өтүш эч кандай кыйынчылыгы жок экен. Мен ойлойм,
бизнес дагы бизди аябай жакшы колдоп берет деп. Тарифтерди ушул Казакстандык менен Россиянык менен бирдей кылуу, теңдөө маселесин айтып атпайсызбы? Ошондо биздики бажы төлөмдөрү жогорулайбы же кандай? Бул маселе боюнча биз январь айында аябай чоң бир жумушту аткарабыз. Мен ойлойм ушул массалык маалыматтар каражат информация берүүдө силер да аябай чоң бир жардам бересиңер деп ойлойм. Бул жерде эч кандай коркунуч жок. Биз бүгүнкү күндө 90% биз туура эле иштеп келатабыз. Эч кандай бирок биз жанагы декларацияны же администрирование кылганда ошолорду биз жазып атканда оңой жолду тандаганбыз да. Биз тезден эле ручканы мисалы үчүн зубочистка кылып же китепти башка бир мындай арзан нерселерди коюп растаможка кылып жүрүшкөн. Ошонун баарын азыр биз иреттеп туура растаможка кылганды элге үйрөтүшүбүз керек. Биринчиден биз өзүбүздүн адистерди да үйрөтүшүбүз керек болуп турат. Кадрларды дагы биз бир деңгээлге көтөрүш керек. Ошондо мен ойлойм эч кандай коркунуч жок. Тарифтер өсүп кетет, аябай кыйналабыз деген маселе болбойт. Бунун баары сүйлөшүү жолу менен болот. Казакстанда дагы сүйлөшүү жолу менен, мисалы үчүн Казакстанда баалар өспөш үчүн НДСти 8% түшүргөнгө алар мына пандемия учуру ошого дагы барышты мисалы үчүн. Ошондуктан бул жерде эч кандай коркунуч жок. Январь айында биз эл менен кошо, бизнес менен кошо чоң бир талкуулап, аларга түшүндүрүү жолдорун жүргүзүп, андан кийин бул ишке киришебиз. Ушул Россиядан жүк ташууда Казакстан аркылуу өтөт эмеспизби? Ошондо биздин темир жол вагондору, биздин оор жүк ташый турган унаалар Казакстанда өтпөй турат делген маселе буга чейин айтылып келди эле. Сиздер тараптан бул маселе чечилди дегендей кабар айтылды эле. Ушул тууралуу айтсаңыз. Бул маселе боюнча биздин сайтка биз горячая линия деп коет, колл-центрди биз уюштурганбыз. Ошол колл-центрге чалып, өзүнүн бүт көйгөйлөрүн ошол бизнесмендер айтышы мүмкүн. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Биз бүгүнкү күндө казак коллегалар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз бул маселе боюнча. Бул жөнөкөй эле маселе эмес. Бул Казакстандын премьер-министри Аскар Узакбаевич Маминдин өзүнүн контролунда турган маселе. Ошондуктан бул мен ойлойм бүткүл бизнесмендер кайрылса, бүгүнкү күндө мына 700 миң деп атышкан. Бүгүн биз аныктаган боюнча 150 контейнер бир проблемаларга душар болгон экен. Ошол нерселердин баарын жойгонго биз даярбыз жардам бергенге. Биз ошонун баарын анализдеп Казакстанга жиберебиз. Ошол списоктун баарын, алардын баары коюп бергенге. Бүгүнкү күндө реакциясы, Казакстан тараптын реакциясы тез болуп, мындай ответтер тез эле келип атат. Ошондуктан эч кандай проблема жок. Буга чейин сиз бир 10 күн мурда атайын маалымат жыйынын дагы уюштурдуңуз эле. Ошондо дагы ушул маселелерди айткансыз, анан ушул коюлган тапшырмалардын ичинде 1 айлык, 10 күндүк булардын баары ишке ашты деп атасыз. Бирок ушул тапшырмалардын ичинде бажы тутумун реформа кылуу боюнча бир узак мөөнөттүү тапшырманын ичинде кадрларды даярдоо, мыйзамдык базаны чыңдоо, өзгөртүү, ушул тууралуу азыр улак айтсаңыз. Бул маселе боюнча бизге жанагы 3 буйруктун бириси, бул үчүнчүсү бул мамлекеттик бажы кызматын реформалоого кирет. Реформа боюнча бизге президентибиз 3 ай убакыт берген. Бүт концепциясын бүтүргүлө, элге жарыя кылгыла деп, мына биз жаңы жылга чейин 2000 бажы тармагынын реформасы боюнча 2024 жылга чейинки концепциясын кабыл алдык. Ал концепцияга ылайыктуу, ал жерде бүт кадрлар боюнча дагы 5 этаптан турат, 5 баскычтан турат. Ал жерде биринчиси бул мыйзам жагынан, экинчиси кадрлар потенциалын көтөрүү, үчүнчүсү таможня процедураларын жөнөкөйлөтүү, автоматизация, цифровизация жагы да каралган. И бешинчиси бул инфраструктураны жалпысынан бизге жогору бир деңгээлге жеткирүү. Ошондуктан бул реформанын баары биз албетте 3 жылга жаздык, бирок биз жыйынтыгын 2022 жылы 1 кварталда эле көрөбүз.
Вот январь айында биз Төрүгарт Эркештам пункту бул дээрлик 70%, бажы төлөмдөрдүн 70%ы бизде ошол жактан келет да, Кытайдан. Ошонун биз баарын январь айында Эркештам Төрүгартты бүткүл цифровизацияга, онлайн системага өткөрөбүз. Ошондуктан мен ойлойм, реформа өзүнүн жыйынтыгын берет. Эми мен сөзүмдүн башында да айтып калдым эле, кийинки жылга карата ушул 98 миллиард сомдук план коюлуп атат депчи. Эми жалгыз эле мындан башка да пландар болсо керек кийинки жылга карата. Эми чындыгында консолидированный план 400 миллиард сиз уккандай, ошонун 98,5 бул бизге жүктөлгөн план. Мен дагы бир кайталап кетейин, бул бүгүнкү өкмөттүн көз карашы туура деп ойлойм. Алардын өзүнүн бир жакшы бир ойлору бар. Ошондуктан бизге тиешеси болгон 98,5ды биз кылганга даярбыз. Ага биз биринчиден цифровизация менен жетебиз. Экинчиден биз кадрлардын потенциалын көтөрөбүз. Эми коррупцияны жоюш максатында да биз чоң иштерди алып барабыз. Коррупцияны жоюу максатында биздин көз караш боюнча эки жол менен барышыбыз керек. Биринчиден коррупцияны жоюш үчүн биринчи жолу бул цифровизация жана автоматизация деп мен айттым сизге, санарипке кирүү. Экинчиси биздин кадрлардын бул мүмкүнчүлүк бербеш керек болуп турат да, урдаганга. Бул санарип менен гана жетишебиз. Урдабаганга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Экинчиден биз ошол биздин кызматкерлердин маянасын көтөрүшүбүз керек. Мына Грузияда болгон реформалар, Азербайжанда болгон реформалар өз жыйынтыгын берди. Биз ошонун баарын көрүп, ушул жолго баратабыз. Ал жерде $500 $3000 чейинкен бажычылардын маянасы. Ошондуктан биз да ушул жолго барышыбыз керек. Мүмкүнчүлүк бербеш керек, андан кийин аларга маянасын көтөрүш керек. Мен ойлойм, ушул эки жолду жакшынакай кылып, кадрларды тазалап, коррупцияны алып, контрабандан токтотсок, менимче 98 эмес, андан да ашып кетет деп ойлоп атам. Буйруса эмдиги жылы көрө жатарбыз. Азыр мен бере турган суроо өткөндө маалымат жыйында сизге берилди эле. Ошентсе да мен кайталап коюуну туура көрүп атам. Ушул бажы кызматынын түзүмүндөгү коррупциялык схемалар, анын ичинде ушул схемаларга аралашкан сиздердин кызматкерлер боюнча журналисттер атайын кызыгып көрүштү эле. Бул боюнча сиздерде атайын түзүмдүк кызматтык иликтөөдө жүргөнүн айттыңыз. Ушул тууралуу айтсаңыз. Бул иликтөө боюнча чындыгында баарыңыздар билесиздер, ал каналдардын баарын ким иликтөө жүргүзгөн, кандай жүргүзүшкөн. Чындыгында 40 адамдын да аты аталып кеткен. Ошол 40 адамдын 14-ü бүгүнкү күндө бул биздин бажы системасында таптакыр жок. Алардын баары иштен бошотулушкан. 6 кызматкер бүгүнкү кадр резервинде турат. Бирок биз аларга азыр мына биздин мыйзам боюнча 4 айдын ичинде бир жакшы 4 айдын ичинде биз бир кызматты берип көрөбүз. Эгерде кабыл албай турган болсо, алар биротоло кетишет. Ал эми 20 кызматкер булар эч бир схемага байланышы жок болуп чыкты, аныкталды. Алар бүгүнкү күндө иштеп атышат, бирок өтө бир жооптуу должносттордо эмес. Ошондуктан кооптоно турган эчтеке деле жок. Мен ойлойм, бул иликтөө толугу менен адилеттүү чечилди. Эч кандай маселе жок. Кадрлар боюнча мен дагы айтып кетерим, мына январь айында өтө чоң бир бажы системасында аттестация болуп өтөт. Бошогон орундар болуп кала турган болсо, биз СМИ аркылуу жарыя кылабыз, чоң бир конкурстар өтөт. Ошол конкурстар акыйкат өтөт. Бизге жаңы патриот эр азаматтар керек, өз элине келип иштеп бергенди суранабыз. Чоң рахмат. Адилет Кубанычбекович бизге келип ушул бажы тутумунда ишке ашып аткан реформалар, келечекке коюлган пландар, аткарылган иштер тууралуу айтып бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Маек берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбекович менен бажы тутумунда аткарылган реформалар, келечек план максаттар тууралуу сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.